ата энеңиз бар, шүгүр келтириңиз дейт. Ата энеңизге караган сайын апаңыз же атаңыз өткөн болсо, ага карап бир сүйлөйүн десеңиз, ушунчалык бооруңуз ооруйт дейт да. Себеби сиздин бир түркүңүз кулады. Сиздин бир бейиштен болгон эшигиңиз жабылды. Эми сизди ал нерсеге эч ким түрткү боло албайт да. Сен тирил кел ада отур деп сүйлөп буттарын жуйын десең, жок атаң өткөн. Ата энебизди көзү тирүүсүндө сыйлабасак, эртең алар өткөндөн кийин кеч болуп калат дейт. Ата энеңин жытын сагынасың дейт. Ата энең ушунчалык табылгыс бир байлык болот экен дейт да. Сен ата энең тирүүсүндө сыйлабасаң, эртең өткөндөн кийин ушунчалык боздоо ыйласаң да, мүрзөсүнө барып ата туруң, мага батаңызды бериң ата. Ата келиң мага кызым деп айтың деп айтсаңыз дейт. Ушунчалык кыйын нерсе дейт, ал нерсе кайталанбайт дейт да. Кызым деп айткан сөзүнө зар болот экен. Чындыгында мен муну башыман өткөрдүм. Ошон үчүн сиздер бейишке киремен, Аллахтын ыраазысын табам десеңиздер, алгач ирет айтмакмын. Эки болгон бейишиңизди эч качан жаппаңыз эшиктерин. Ата энеңизден кечирим сураңыз, алардын ыраазылыгын тапканга аракет кылыңыз. Алардан бир катачылык кетирген болсоңуз, алардан кечирим сураңыз дейт. Пайгамбарыбыз убагында айтат, бир Умайя деген бир карыя болгон дейт. Анын уулу Килап деген болгон дейт. Килап айтат дейт: "Атаке, мен сени ушунча карадым, намазым окудум, зекетимди бердим, ушунча иштерди аткардым" дейт. "Менин бир гана жумушум калды, мен жихадка чыга элекмин" дейт. "Ошол нерсеге рухсат бериңиз атаке" дейт. "Мен ошол ишти аткарайын" дегенде атасы рухсат берет. Ал жихадка кетет. Ал убакта Умар падыша болуп турган болот. Кеткенден аз эле убакыт өткөндөн айтат дейт. Атасы Умарга эле барат дейт: "Мен уулумду сагындым, кайтарып бер, мен уулуму кайтып келсин жихадтен" деп айтканда, Умар жөнөтөт дейт. "Тезинен алып келсин, Килап келсин бул жака" деп айтканда айтат дейт: "Сен ата энеңе ушунчалык ыйлап боздогончолук атаңа кандай кызмат кыласың" дейт. Айтканда айтат: "Мен атама" дейт, "эч кимге тамак ичирбестен, балдарыма да, аялыма да тамак бербестен мурун" дейт, "төөнүн сүтүн муздак суу менен жууп" дейт, "аны атама берем" дейт. Атамдын курсагы тоюп, ал өзүнө келгенде гана анан балдарыма, аялдарыма берем" дейт. "Мен ошол ишти күн сайын аткарам" дейт. Ошондо айтат, Умар айтат дейт: "Сен ушул кылган ишиң" дейт, "сахабаларга дагы үлгү болсун" дейт, "мага дагы үлгү болсун, биздин көзүбүзчө аткар ушуну" дейт. Айтканда айтат дейт, "Макул" деп айтат дейт. Төөнү алып келтирип садырат дейт. Атасы: "Келиңиз ушул сүттү ичип алыңыз" дегенде айтат: "Жок, мага сүттүн кереги жок, мага уулум Килапты табып кел" дейт. "Мага уулум Килапты табып бер" дейт. "Мага андан башка арманым жок" дегенде, "Сиз сүттү ичиңиз" дегенде, бисмилла деп сүттү ууртаганда дейт, баласынын колунун жытын сезет дейт да. "Балам ушул сүттү сабыптыр, менин уулум Килап келиптир" деп ошол жерде ыйлайт дейт. Ыйлаган айтат дейт: "Чакыргыла" дейт. Киргенде экөө ушунчалык "Ата, мен келдим, ыйлабаңыз" дейт. Ошентип айтканда, сахабалардын баары ыйлайт дейт, падыша дагы ыйлайт: "Сенин жихрадың" дейт, "ушул атаңдын таманынын астында" дейт. Атаңы сыйла, өмүр бою сыйла, сенин ушул жихрадың" дейт да. Ошондой үлгү биз дагы ошол сыяктуу болойлу, ата энебизди сыйлайлы. Биздин бейишибиз дагы, тозогубуз дагы ата эне. Ал эшикти кишинертиш дагы, бул чоңойтуш дагы биздин колубузда.